11 bölüm. Алар Иерусалимге жакындаганда Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия жана Бетания кыштактарына жакындап калышканда Иса эки шакиртин мындай деп жөнөттү. Маңдайыңардагы кыштакка баргыла. Кыштакка кирериңер менен эч бир адам менен элек байланып турган койдукту көрөсүңөр. Аны чечип алып бул жерге алып келгиле. Эгерде кимдир бирөө силерден муну эмне кыласыңар деп сураса, бул теңирге керек деп жооп бергиле. Ошондо ал койдукту дароо эле берет. Алар барып көчөдө дарбазанын жанында байланып турган койдукту таап чечип алышты. Ошондо ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү аларга эмне кылып жатасыңар? Силер койдукту эмне үчүн чечип алып жатасыңар дешти. Шакирттер болсо Иса айткандай жооп беришти. Ошондо тигилер аларды кое беришти. Койдукту Исага алып келип, анын үстүнө өздөрүнүн кийимдерин салып беришти. Иса койдукка минди. Ошондо элдин көпчүлүгү өздөрүнүн кийимдерин, айрымдар болсо дарактардын бутактарын кесип алып жолго төшөп жатышты. Исанын алды артында бара жаткандар дөөттүн уулуна даңк, теңирдин атынан келе жатканга алкыш, атабыз дөөттүн келе жаткан падышачылыгы даңктуу болсун, эң жогорудагы даңк деп кыйкырып келе жатышты. Иса Иерусалимге келип, ибадатканага кирип, бардыгын карап чыкты. Күн кечтеп калгандыктан 12 шакирти менен бирге Бетанияга жөнөп кетти. Эртеси күнү алар Бетаниядан чыгышканда Иса ачка болду. Ал алыстан жалбырактуу анжыр дарагын көрүп, бир нерсе табылар бекен деп жакын басып барды. Бирок анжыр дарагынын жанына келип, жалбырактан башка эч нерсе таба алган жок. Анткени анжыр мөмөсүн жыйнай турган убакыт келе келе. Ошондо Иса анжыр дарагына: "Мындан ары түбөлүккө сенден эч ким мөмө жебесин" деди. Муну шакирттер угушту. Анан Иерусалимге келишти. Иса ибадатканага кирип, ал жердеги сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады. Акча алмаштыруучулар менен көгүчкөн саткандардын үстөлүн көңтөрүп салды. Ибадаткана аркылуу бир нерсе алып өтүүгө эч кимге уруксаат берген жок. Анан элге мындай деди: "Ыйык жазууда: Менин үйүм бүт элдердин сыйынуу үйү деп аталат" деп жазылган эмес беле? Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырдыңар. Мунуккан мыйзам окутуучулар менен башкы ыйык кызмат кылуучулар аны өлтүрүүнүн жолун издей башташты. Алар андан коркушчу, анткени бүт эл анын окутуусуна таң калаар эле. Кеч киргенде ал шаардан чыгып кетти. Эртең менен алар баягы анжыр дарагынын жанынан өтүп бара жатышып, дарактын тамырына чейин куурап калганын көрүштү. Ошондо Петр эстей калып Исага: "Устат, карачы, сен каргаган анжыр жыгачы куурап калыптыр" деди. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Кудайга ишенгиле. Силерге чындыкты айтып коеюн. Ким бул тоого ордуңан көтөрүлүп деңизге түш десе жана ичинен шектенбей айткан сөзүн аткарылаарына ишенсе, айтканындай болот. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмнени сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. Кимдир бирөөгө каршы бир нерсеңер бар болсо, сыйынып жатканыңарда аны кечирип койгула, ошондо асмандагы атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирип коет. Эгерде кечирбесеңер, анда асмандагы атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт." Алар кайрадан Иерусалимге келишти. Иса ибадатканада жүргөндө башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар келип: "Сен муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Муну кылууга сага ким бийлик берди?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Мен да силерден бир нерсени сурайын. Мага жооп бергилечи. Ошондо мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтам. Жакандын чөмүлдүрүүсү Кудайдан беле же адамдардан беле? Мага жооп бергилечи." Алар болсо өзүрө мындай деп талкуулашты: "Эгерде Кудайдан десек, анда эмне үчүн жаканга ишенген жоксуңар" дейт. Адамдардан деп айтуудан коркушту, анткени бүт баары жаканды чын эле пайгамбар деп эсептешчү. Алар Исага: "Билбейбиз" деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: "Муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды мен да силерге айтпайм" деди.